Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер. Суроо кантип суудан электр тогун алабыз? Биринчи, бул суроого жооп бериш үчүн генераторду билишибиз керек. Генератор деген генератордун эң жөнөкөй принцибі бир ЖСМ бар. ЖСМдин жанына бир магнитти, магнит түндүк түштүк эки уйлууга бөлүнөт, НС болуп. Магнитти жакындатып алыстата турган болсок, башкача айтканда магниттик талааны алмаштыра турган болсок, жакындатып алыстатсак, могул эки зымдын ортосунда могул жерде кичинекей чагылган чытыр этип өрт учуп, экөөнүн ортосунда бир ток пайда болуп баштайт. Принцип кандай? Принцип деген мындай. Атом бар, атом тегеретесинде айланасында электрондор айланып жүрөт. Эми атомдо баягы не бар? Ядро бар, ядрода код, ядронун тегеретесинде электрондор айланып турат. Ошол айланган электрондорго магниттик талааны алмаштыра турган болсо, азайтып көбөйтүп турган болсок, башкача айтканда магнитти жакындатып алыстата турган болсок, могул электрон огунан чыгып кетет, өзүнүн орбитасынан. Өзүнүн орбитасынан чыгып кеткен электрон ал эмне? Электр тогу болот. Эми суу кезтери кандай? Могул токтогул кезин сүрөтүп турат могул жерде. Бул жерде суунун басымы чоң, суу бар. Ошол суу бул жердеги эмнени айлантат? Суу тегирмендерди көргөндөр болсо керек. Суу тегирмени деген мындай бир черпелек деп коет түштүктө. Ош баткен тарапта. Ушул черпелек сыяктуу бир нерсе. Суу келет дагы бунун эмне болот? Агызат болот. Агызат деген түртөтүнөн бул айланат. Токтогул кездин ичинде ушундан бир аз татаалыраак бир схема бар. Ошол могул жерден суунун басымы менен роторду айлантат. Ротор деген эмне? Могул ротор деген магнит айланат. Магнит айлангандан кийин могул тегеретеде зымдар бар. Ошол зымдарда эмне? Магниттик талаа алмашкандыгы үчүн зымдарда электр тогу пайда болот. Суунун могул жерде потенциалдык суунун канча энергиясы болсо, ошончо электр энергия алмашат. Баягы электр дейм да, энергиянын сакталуусу темасын билебиз, энергия бир түрдөн башка түргө өтүп кете берет, энергия сакталып кете берет. Бул жерде канча көп суу болсо, суу канчалык басым көп болсо, ошончолук күчтүү айлантат, ошончолук электр энергия көп болот. Кыскасы, суроонун жообу ушул. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.